Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Айым китебинен номер 52 сабак көп варианттуу ойлоо, иштөөнүн айрым элементардык мисалдары деген тема боюнча маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Анда эмесе сабакка көңүл буруңуздар. Көп варианттуу ойлоо, иштөөнүн айрым элементардык мисалдары: үйрөнүү, ишти бүтүрүү, проблеманы чечүү, максатка жетүүнүн ар түрдүү шартка, жагдайга туура келе турган көп жол варианттарын ойлоо, ошолорду амалга ашыруунун жолун издөө зарыл. Аракет иштин көп жолу, методун издөө, ошолорду учурда эң туура, оңой, жакшысын тандап алуу керек. Ар бир иштин өзүн бүтүрөрдө 2ден ашык, 3кө чейин, 5ке чейин варианттарын ойлонуш керек дагы. Анан эң биринчи бат бүтө турган жагын колго алып, ошонун негизинде ишибизди бүтүрүп аягына чыгарсак, эң жакшы натыйжалуу болот. Бир багыт менен аракет таасир кылуу. Эгерде ал бизди максатка алып барбаса, башка жагынан түз же кыйыр таасир кылуу, аракеттенүү, ишти бүтүрүүнүн көп жолу вариантына ээ болуу. Ошентип биз варианттуу ойлоо, иштөөгө жетише алсак, көпчүлүк бүтүшү кыйын ой максаттарыбыздын ишке ашуусу мүмкүн болот. Демек, урматтуу угармандар, кайсыл гана ишти баштабайлы, ар бир ишти ойлонуштургандан кийин анын 3-4 вариантын дагы ойлоп коюш керек. Андан кийин этап менен кайсыл варианты ыңгайлуу жана бат бүтө турган болсо, ошол этаптар менен иштеп натыйжага жетише аласыңар. Ошондо гана ийгиликтүү боло аласыңар. Бир ишти кылгандан кийин аны аягына чыга албай калып, татаал экен, кыйын экен деп дагы таштап коюу бул туура эмес. Сөзсүз түрдө ар бир ишти койгондон кийин 3-4 варианты менен койсоңор, сөзсүз түрдө ийгиликке, максатка жетесиңер деп ойлойм. Ушул сунушумду дагы эске алып коюңуздар. Ар бир ишти баштаарда 3-4 вариант менен дагы бирге пландап алсаңар абдан жакшы болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактан жолукканча саламатта калыңыздар.